Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Бул тууралуу анын жактоочусу Талайгүл Токтокунова маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында генерал дагы деле аскер прокуратурасына суракка чакырылып жатат. Курсан Асанов дагы деле аскер прокуратурасына суракка чакырылып жатат. Суракта ушул эле маселелер боюнча суроолор берилип жатат. Асановдун аракеттеринде кылмыш курамы жок. Ошондуктан тергөөнүн аракети туңгуюкка барып такалды окшойт. Айыптоо актысын түзүү үчүн бардык материалдар башкы прокуратурага жаңы жылга чейин эле өткөрүлүп берилиши керек болчу. Жакынкы күндөрү берилиши керек. Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Асанованы да суракка алып жатышат, деди жактоочу. Генералдын жубайы салык төлөнбөгөндүгү үчүн суралууда. Эске салсак, Курсан Асанов 13 августта Ички иштер министринин орун басары кызматынан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен бошотулган. 7-8 августта Кой-Ташта мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы учурунда Асанов милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө себеп болгон. Сот анын башкаруу чарасын карап, үй камагын кабыл алган. Маалымат блогу Марал Кейжи.